Kimdi o'sha olib ketdi? Çık Caspar. Çık. Бул видео тасмага көңүл бурсак, мектеп директору окуучуларга линейка өткөрүп жатат. Мында ал окуучуларга жерлерде балдардын уурдалуусу боюнча маалымат берип, аларды сак болууга чакырууда. Ошол эле учурда башталгыч класстын окуучулары белгисиз жарандар тарабынан уурдалганын айтып берип жатканын көрүүгө болот. Сен ата апаңды таныйм. Sen машинаға çıkkandan кейін қантип қашып түштің машинадан? Машина рөл жағын құлыптабай, беркі жағын құлыптады. Құлыптап сені қалтырып қойып кетіп қалышты ба? Қаяққа кетішті алар? Видео тасма ушул жылдын 24 февраль күнү тартылып алынган. Андан соң WhatsApp колдонуучулар тарабынан тездик менен тарап, бүгүнкү күндө да ата-энелерди дүрбөлөңгө салып келет. Соц тармакта тараган видео Кара Суу районунун Карадөбө айылынын мектебине тартылып алынган. Класс жетекчисинен укканым боюнча ал кыз үйүнө кеткен сабактан кийин. Андан кийин үйүнө кеткенден кийин ойноп келем деп чыккан. Андан кийин кечигип калат. Ойноп атып кечигип калгандан кийин ошол сөздү машина уурдады деп айтканга мажбур болгонбу, ошондой балалык сезими менен ошондойго барган. Окуучу кыздын ата-энеси Орусия мамлекетинде эмгектенет. Үйүнө кеч калып коркконунан тайэнесине калп айтканын анын эжеси ырастайт. Саат 1:30 үйгө бардым мен. Анан 3:00 өтүп келди. Анан кийин келди, анан бирок бизге эч нерсе айткан жок. Апам эмнеге кеч келдиң десе, унчукпады. Анан саат 3:30-4:00 жакын анан алдап сурай баштадык. Эмне болду десек, ушундай машина чыкты. Мен салып кетти деди. Анан актан салды десек, каналдын боюнан кетип атсам, кимдин кызысың деди. Анан ушундай Чынаран кызым дедим десем, эме деди. Аны тааныбайм деп машинага салып кетти деди. Анан каяка алып барды? Терек зар жака алып барды деди. Озум карасты көчмөс коштоду деди. Анан бирок одан кийин биз эч кимге айткан жокпуз. Ошо мына жерде иш козголгондон кийин анан милициялар келип контордон сүйлөшүп, ошондон кийин айтты. Анан бирок билбейм эчке ошондо чынында коркуп келген эле да. Апам алдап сураса биринчи ошентип эле уурдады эле айтты. Одан кийин анан милициялар келгенден кийин мен сизди алдап койдум эле, корктум эле, урушпасын деп деди. Видео тасма тарагандан көп убакыт өтпөй милиция кызматкерлери иликтөөнү баштаган. Мындан улам мектепке кире берчү жерде жайгашкан видео көзөмөлдөн окуя болгон күнү бир да чоочун унаа кирбегенин аныкташкан. Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Отсадыр айыл аймагындагы Карадөбө айылындагы мектептерде 4 кызды линейкага чыгарып алып, силерди ким уурдады деп бир сураганда белгисиз жаран тарабынан тартып алып, WhatsAppка таркатып берген. Ошол маалымат таркагандан баштап биз иликтөө жүргүздүк, текшерип барганыбызда бул ошол Отсадыр айылынын Карадөбө айылында болуп чыкты. Ар бир кыздардын айткан сөзү боюнча кылдат иликтеп, ошол Отсадырдагы атайын жолдорго коюлган видео камераларды көтөрдүк. Ал кыздар айткан ошол көчөдө машинанын изи барбы жокпу деп текшерген учурда, алар айткан саатта, алар айткан убакта ошол көчөлөрдө машинанын изи жок болуп чыкты. Экинчиден ошолор айткан мезгилдерде видео камераларды көтөргөнүздө ошол айткан көчөгө бурулган жерде видео камералар болгон. Ал жерден да эч кандай машина кирип чыкпагандыгы такталды дагы. Тайэнесинин көзүнчө сурап келгенде эмне үчүн андай экенин де тайэнемден коркуп мектептен эрте эле чыктык эле, төртөөбүз ойноп жүрүп кеч келдик. Эмнеге кеч келдиңенде төртөөбүз сүйлөшүп ушинтип бирөө уурдап кетти дейбиз деп алдап койду дешип ата-энелерге. Ошентип жооп беришкен да кыздары. Бул боюнча учурдан пайдаланып айтып коюш керек. Эгерде ошондой маалыматтарды уккан болсо тактабай туруп ошо коомчулукка жайбаш керек. Анын үчүн атайын мыйзам чегинде жоопкерчилик каралган, жалган маалымат таркаткандык үчүн. Анын үстүнө мына мен сөзүм кур болбос үчүн статистикага таянып кетейин. Былтыркы жылы жалпы Ош облусунун аймагында дайынсыз жоголгондугу боюнча жаш балдардын карата 97 факты катталган, бирок ошол 97 бала баары кайра табылган да. Эң узагы 7 күндө, болбосо 3 күндө табылган. Алардын негизги себептеринин бири эле ойноп кетип калган туугандарына, достору менен. Ал эми бир топ тестер болуп калган кыздар, балдар WhatsApp аркылуу башка шаардагы достору менен сүйлөшүп, ошол алды Бишкекке чейин ойногону кетип калган учурлар болгон да.
Мындан сырткары Ош облусунда бул сыяктуу окуялар акыркы 2 ай аралыгында бир нече ирет катталган. Ал эми өлкө боюнча алсак, апрель айынын башында Бишкек шаарында окуучу бала урдалып, ыкчам иликтөөнүн жыйынтыгы менен 24 саат ичинде милиция кызматкерлери ата-энесине кайтарган болчу.